Мына бүгүн 3 майрам бир шайкеш келип, жакшы күндөрдүн бири болуп турат. Бул күндө ушу мына Дайнар Кабыш айтып кеткендей, тарых жаратып аткан биринчиден ушу Аман Туринибизге, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Сабатаров Бейшен Абакеровичке терең ыраазычылык билдиребиз жана куттуктайбыз. 83 мамлекеттин ичинен бир медаль алып чыгыш бул өтө чоң жумуш, бул өтө чоң эмгек. Ошо менен бирге мына бүгүн дагы кыргыз туусун желбиретип көтөргөн турабыз. Ушул жерде ушул флагштокду алып келип демирчилик кылып коюп берип аткан биздин демирчилерибизге дагы терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Миллиондон ашык акча сарптап ушул жерге чейин алып келип Каракол шаарына белек кылып отурушат. Муну менен эле чектелбестен Кыргыз Республикасынын ичинде да көптөгөн шаарларга дагы көптөгөн желектерди коюп жүрүшөт. Баарыбызга белгилүү биздин мамлекеттүү болуу тилегибизде байыркы Манас атабыздан башталган, кийин Барысбек атабыздан уланган акыркы республикалык түрдөгү типтеги мамлекеттик жаңы түзүлүштү биздин ушул эле аталарыбыз Касым Тыныстанов, Хусейин Карасаев баштаган, Төрөкул Айтматов баштаган аталарыбыз жаңы Кыргызстанды түзүүгө эмгектерин жумшаган, эмгектерин эмес канын, жанын жумшаган. Ошолордун натыйжасы менен биз бүгүн ушундай мамлекеттик тууга ээ болгон даражага жетип отурабыз. Биз Каракол шаарынын 155 жылдык мааракесинин урматына, тарыхчана ата бабаларды эскерүү күнүнүн урматына ушул белегибизди Каракол шаарына кыргыз мамлекеттик туусуну орнотууга чечим чыгарган элек. Ушул ишке ашып биз кубанычта турабыз. Сиздерге дагы рахмат айтам. Ар дайым өлкөбүз өнүксүн, ар дайым мамлекеттүүлүгүбүз бекемделсин, туубуз түшпөсүн. Бардыгыңыздарга тынчтык, өнүгүү, ынтымак каалайм.